Менде отчет боюнча суроо жок, Курманбек Токтуралович. Иштеп жүргөн адам катары айтып коеюн, отчетуңузга мен канааттанам. Эртең буюрса отчетуңузду колдойбуз. Бирок менин ошол учурда бир-эки суроом бар. Ага азыр жооп бербей эле, эртең даярданып келип, баягы өзүңөр айтып атканда жооп берип койсоңуздар, аны расмий деле жооп бербесеңер болот. Мен расмий дегеним эртең трибунадан эмес. Мен суроому тиги Эркебек Жумабекович менен Канат Биримкулович жазып алсаңыздар. Бир ишкана Тансуу деген осо. Мага таң каларлык нерседе жогорку сотко чейин чечим чыгып атат. Учредителдердин үлүштөрү боюнча, ролдору боюнча жогорку соттун чечимин начальник следственного управления, я думаю, ГСУ МВД, за Жумабаева кто-то подписался. Минюске кат берип, сиз да министрдин орун басары жазганыңыз токтотуп коюптур. 2 жыл, 3 жыл тергеп, аягына чыкпаган деланы шылтоголоп, ушундай деген дело тергелип атат. Урматтуу Министерство юстиции эч кандай өзгөрүүлөрдү кылбаңыздар депчи. Буга да кошумча Ленин район соту исполнительный лист деп коет. Ошону жөнөтүп, ошону бир полковник милиция токтотуп коюп атат. Мына мыйзам бузулду деп ушуну айтса болот. Эми мен Гүл Акматкулундай анчалык дасыккан эмесмин, юридикалык баа бере албайм. Бул бир кылмыш иш. Андан кийин экинчи кылмыш иш бар, урматтуу Эркебек Жумабекович. Бул дагы аябай сакалчан иш. Буну прокуратура дагы тергеген, МВД да тергеген, ГКМ да тергеген. Бул иште түрк жыраны фамилиясы эсимен чыгып атпайбы? Мустафа Түрк деген. Ага мен билем, МВД бир аз кызыктарсыңар. Ушул дело боюнча дагы мага эртең бир маалымат берип коюңуз. Эмне себептен бул дело 3 жылдан бери президенттин контролунда турган дело жатат. Же нары кыла албайсыңар, же бири кыла албайсыңар. Тергеп туруп сотко берип койгула да. Ошондо момундай отчеттордо суроо болбойт. Анан үчүнчү эртең жазып келе дегеним, Курманбек Токтуралович, сиздин атыңызга Рыспаев Марат дегенден арыз келген 8 апрелде. Ошол жигит менен эч ким бүгүнгө чейин байланыша элек. Сиздин намыңызга келген тиги арыз. Ал жерде мыйзамсыз көрүнүштөр, ал жерде айыл өкмөттөн баштап бажы кызматкери, анан сиздин дагы сотрудниктериңиз кирип кетет окшойт. Ошону дагы мага эртең жооп берип койсоңуздар. Рахмат, Чолпон Алыевна, мага берген убактыңызга. Көрдүңүзбү, тез эле. Эми менден кийин Гүл Акматкулуна дагы берип жүрбөйм. Мен бербейм комитетибизге келип туруңуз. Чоң рахмат. Элмир Заракевич, акыркы Рысали Марат боюнча биз эртеңке тактап берет, балдар, мен өзүм колум менен. Мустафа Түрк боюнча да тактайбыз. Ал эми Тансуу боюнча ОВР бүгүн текшерип атат. Биз өзүбүздүн кызматкерлердин бул тергөө бөлүмүнүн көзөмөл, соттук көзөмөл боюнча кээ бир мандемдери боюнча бүгүн текшерип, өздүк текшериши жүрүп атат. Жыйынтыгы менен кийинки жумада биз чекит коебуз. Эмне себептен жанагындай каттар жазылды, эмне себептен жогорку сотко чейин чечим күчүндө турса, кылмышты бузуп, жагдай түзүп атат. Мунун баары изилденип атат. Мен бул ишти билем. Боюнча маалымат беребиз. Бул сиз айтып аткан, туура эле. Дагы айтам го мен сизге. Рахмат, Чолпон Алыевна. Рахмат. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, урматтуу погон тагангандар. Мен айттым го, жакшы иштин аркасында сынчылар көп болот. Айрыкча мына бизге окшогондор. Мен ошон үчүн силерди сындай албайм. Мен ар дайым сиздердин жумушуңуздарды барктайм, даңктайм. Кыйын болсок, сиздерге окшоп иштеп көрөйлү. Мына лейтенанттан баштап, ушу генералга чейин жеткиле бардыгыңыздар. Мен ишиңиздерди колдойм. Мына отчет деген бул баш прокурордун гана отчету эмес. Ошон үчүн мына сиздер шерик болуп келип отурасыздар. Суроо болуп атканда өзүңөргө тиешелүү болсо, микрофонду алып, биздин төрагайым менен төрага уруксат берет, жооп берип тургула. Анан баягы менчик боюнча сөз болуп калды. Мен дагы өз билемдик менен айтып коеюнчу. Менчикти адам өз ыктыяры менен баш тартат же сот.
чечим менен тартып алат. Аны укук органдары эч качан тартып албайт. Тартып алган учур дагы жок бизде Кыргызстанда. Анда биз мыйзамсыз өлкөдө жашап аткан болобуз. Чоң рахмат силерге. Ишиңиздерге дагы бир ирет ийгилик.